Эрла мырза, сизде. Процедурный, мынакей азыр. Процедурный сунушуңарды айткыла. Неме туура айтып кеттиңиз азыр. Жакшы түшүнбөй жатат да, жана айтпадыңызбы, третий детскийге барган боюнча аябай көп барып алышат да, ошол жерге ОРВИ жана башка нерселер менен эми аяка барбаш керек негизиненчи. Анан айтып кетейин деген жерим, негизинен эле Саламаттык сактоо министрлиги силер деле бир четинен күнөөлүү болушуңар керек, бирок экинчи четинен эл дагы аябай көп күнөөлүү болуп атат да. Пандемия маалында эң аз жоготуу бул Корея менен Японияда болгон да. Эмне себептен? Анткени алар бири биринин бети менен учурашпайт. Алар бири бири менен колу менен учурашпайт. Ошол себептен инфекция тараган эмес. А бизде болсо барган сайын өрчүп өнүгүп баратат да. Көчөдөн бири-бириңер менен бетиңер менен өбүшүп учурашасыңар, колуңар менен учурашасыңар, кучакташасыңар. Күз менен жазында третий детский менен Жалский больница толуп калат, просто тыгылып калат. Булар жетише албайт. Силер ар бир ушул 2-3 жыл болду ушуну кайталап келаткан элим. Ар бир ушул сөздү айтканда бир угуп мындай балдар өлүп атат. Третий детский реанимациясына да барам, Жалский реанимацияга да барам. Бүт ОРВИ жана ушундай инфекцияларды жуктурган балдар бүт жерде. Токтоткула да. Мен түшүнүп атам, салт экен, бирок ал азыркы замандын талабына келбеген салт болуп атпайбы? Инфекция өрчүп өнүгүп атат. Антибиотиктер уже жардам бербей калды, туурабы? Алымкадыр мырза. Туура, сиздин мынакей баягы детский инфекция, то есть реанимацияга барганда көрөсүздөр да. Основной жерди жөн эле жата тургандар эмес, башкалар ээлеп калган да. Вообще тыгылып калган. Ошол себептен хотя бы жаз, күз келгенде өзүңөр тойлорду баштайсыңар элим. Ошол өбүшүп учурашып чыгыш керек эмес? Өзүбүз деле бир жеринен баштайлы да, бир жерден тарталы да өзүбүз делечи. Рахмат. Рахмат.